Соклук районунда 2 жыл бою ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген 15 жашар кызды өзүнүн эли айылдаш балдары зордуктап жүргөндүгү тууралуу кабарды угуп, биздин чыгармачыл топ жабырлануучунун үйүнө бардык. Кыздын апасынын айтымында ал балдардын коркутуп үркүтүүсүнөн улам бул жылдар аралыгында окуя тууралуу эч кимге ооз ачпай жүргөн. Тегерегим бул кыздын мүмкүнчүлүгү чектелгенден алсысын билип туруп пайдаланып атышпайбы карасаң. Бактыгүл айым жабырлануучу кызды 4 уулуна карындаш болсун деп 2000-жылы ымыркай кезинде эле багып алат. Кыз жакшынакай эле жүрүп, 2-класс болгондо толуп, дене мүчөсү өзгөрө түшөт. Дарыгерге көрсөтүлсө, богок муун оорулары менен жабыркаарын жана жүрөгүнө да доо кетип жатканын айтат. Ошондон улам кыз учурда Петровка айылындагы жатак мектепте окуп жаткандыктан биз аны менен жолуга албадык. Андыктан болгон окуя тууралуу апасы айтып берди. 2013 жайда мындайынан келатса, Ырыспай деген бала алдынан чыгып, колунан кармап сарайга сүйрөп кирген экен. Сүйрөп кирсе, сарайдын ичинде 2 бала болуптур. Абай анан Эрмек деген. Алар өзү менен окуган 2010чу, анан окуй албай коюп, бул Петровкага которулган. Ошол балдар болгон экен. Ал экөөнү силер эшикке чыгып тургулачы деп Ырыспай тиги 2 баланы эшикке чыгарып ийеткен. Эшикке чыгарып ийсе, ал экөө эшикке чыгып кеткенден кийин сарайдын мындай тешигинен шыкалап карап турат экен ал 2 бала. Ырыспай артынан күч колдонуп, шымы шыпырып байкушту момундай эле как жерге жаткызып зордуктаптыр. Чыгып келейин деп үйдө карай чыгып келсем, Ырыспай айтты дейт: "Мен чакырган жерге келип тур. Келбесең сени любой жерден кармап алам" деп коет экен. Мындай чүмкөнүп 2 күн жатты. Анан: "Эмне болду кызым, сен бүгүн деле настроениең жокко" десем, "Мешнийим келип атат, мама, белим ооруп" деп ошентип койду. Анан 2 күн жатты, 2 күндөн кийин турду. Анан кызымдын айтымы 2 күндөн кийин эшиктен үн чыкты дейт. Атын кыйкырып, жабырлануучунун атын кыйкырып, үн чыкканда чыксам Айбек деген бала экен дейт. "Сен тиги Ырыспай үйгө чакырып атат, жүрү үйгө мени менен, келбесең өлтүрөм деп атат" деп айтты дейт. Анан туруп калып коркуп, Айбекти ээрчип ошонун үйүнө барыптыр. Дагы мен шымы шыпырып, зордуктап, анан Айбек деген балага телефонду берди дейт Ырыспайчы. "Телефонго тарт" деп бүткөндөн кийин экөө тең шылдың кылып күлүштү дейт. Ким 2 жолу зордуктаптыр? Ырыспай. Бакыт деген бала 1 жолу экен. Менин кафеме барып кал жүрү деп тийишип жүрдү дейт. Ал да 95-жылкы бала экен. Анан ушу күзгө мал Бектоодо бир чоң апаларыбыз өлүп калды эле. Анан үйгө өзүмдүн апам келип, мен өлгөнгө жеткирип келе калайын апамы. "Сен эми кызым үйдө туруптур" деп, кичинекей азыркы неберем 4 жашта. Ошол учурда 2 жашта болчу. Ошол учурда бул кичинекей кызды жетелеп жүрүп чуркай албай калса керек да. Кафенин оосунан Бакыт тоскон экен, алдын минтип кафесине сүйрөп кирди дейт. Шымы шыпырып туруп, анын артынан зордуктаптыр ошо балачы. Анын иштери аны менен бүттү. 2014 бул Абай деген бала эшиктин алдын шыпырып атса, бул кошунам да, мээрде эле кошунам, зымда. "Жүрү, тияка барып кал сарайга, макулбу" дейт экен. Ырыспай эмне кылып койгонун билем. Билесиңби Ырыспай эмне кылганын? Ошону апаңа или атаңа айтып коем. "И так эле сени багып алган, үйүңдөн кубалап ийет" дейт экен. Үйүңдөн кубалап ийет десе, анан байкуш кыз коркуп бияка барыптыр. Терезенин жанына барып, мынтип терезени таянып туруп калса, "Абай түртүп жибер" дейт могу. Аны экөө киргизип алып, экөө 2 жагынан шымын шыпырып, бири алдынан, бири артынан кылышып, күлүшүп, каткырышып. Анан кайра эми очередь менен кылалы дешип, кайра бирден очередь менен кылышып, Эрмек 1-чи кылып, андан кийин Абай 2-чи кылып, "Эгер айтсаң биз өлтүрүп коебуз" деп. Бир жолкусуна да өзүм күбө болгом, эшик шыпырып атса, ал 2013 болуш керек, ошо Ырыспай зордуктагандан кийин экен. Жайда "Сага 20 сом берем" урушуп аттыр. "Эмне болду кыз" десем, 20 сом берем, Нармандыкына келип кал" деп атат. Могул Жиңгетиев дегенде ата энесине айткам. "Балаңар 20 сом берем, сарайга келип кал, тигинин үйүнө келип кал" деп атыптыр. "Бул эмне деген шумдук? Азыр эгер бир нерсе болсо кошуна колоңго турабыз, таарынбагыла" деп ошентсем, баласын урушкан андачы. Ошо менен 2014 ал баланын жоругу ошо менен бүттү. Анан 2015 28 апрелинде Эрмат уулу Элдияр экен, быйыл 9 класс экен. Ал болсо эшикке чыксам, арктын жээгинде туруптур дейт. Берден чыксам, анан чуркап келди дейт, жаныма чуркап келди. "Жүрү, тияк жака барып келели. Мен сени Ырыспайдын немесинен көрбөдүмбү? Телефонунан көрдүм, абайлардан уктум. Аларга деле берген турбайсың, мага деле бер, айтып койгон болбосо апаңа" дейт экен. Элдиярды ээрчип баратсам, 2 баланы көрдүм дейт. "Элдияр, мен туалетке барып келейинчи" деп чуркап туалетке карай качып кетиптир. Тиги эми 2 бала жака алып барат турбайбы, булардан эметет да деген ой келип, туалетке карай чуркап туалетке кирип кетиптир. Туалетке кирип кетип, ошол жакта туалеттен мынтип жөлөнүп турсам, Элдияр үстүмө кирип барды дейт. Кирип барып, "Эмне чыкпайсың, эмне чыкпай турасың, сени монтип эле кылып коем да" деп, ошол жерден шымын шыпырып, ошол жерден ошентиптир. Тургузуп туруп. Кийинче Нурдин деген бала менен Элдияр деген бала дагы келиптир.
жүрү немеге барып биякта Искак деген бала чакырып атат сени, жүр дептир. Үйгө кирип кеттир, барбай коюптур анда. Барбай коюп үйгө кирип кет. 30 күнү мен ылдый жакта балам забор көтөрүп атат эле. Анан биз чыгып барасак, папа 20 сом бериңиз, мага акча бериңизчи, семичке душе салып келейин, семичке чагайын деди. Анан семичкени өзү эрмектеп чага калат. Анан атасы кетип барат. Бүгүнкүгө болот кызым мен деп 20 сом берип койду. Семичкени чөнтөгүнө салып алып келатса, Искак деген келип калыптыр. Искак келип калып эле кармап алдымбы сени деп эле артынан келип калып, жүр бияка сарайга, бүт баарын эле билем да, кечээ 29 чакырсам келбей койдуң, мынтип эле кармап алам деп сарайга алып барды дейт, ээрчитип. Баягы эле Ырыспайдан көрдүм сени дегенди айтып. Анан өзүнүн шымын буга чейин шыпырып алам, менин шымым минткенде мен бекем кармап алып, монтип кармап алып, эңкейип кармап алып, такыр шыпыртпай койдум дейт. Ошентсем алам кичине айылып кетти дейт. Анан аңгыча эле Нурдин деген бала менен Элдияр деген бала сарайга кирип келишиптир. Кирип келсе, тиги Искак кой берип жибериптир. Баягы кыла албай калыптыр, кой берип жаман сөз менен сөгүп кой берийди дейт. Ошентип кыз үйүнө чуркап келет. Анын абалын байкап калган жеңеси кыздын ой боюна койбой баарын сурайт. Ошол замат Бактыгүл айым милицияга арыз жазууга кетет. Ал арада окуяга шектүү делген балдардын ата энеси келип, кызды болгон жаман сөздөр менен тилдеп кетишет. Ошону менен мияк тергөөгө өткөрүптүр немеге, Сокулукка. Сокулукта жүрдүк 4 ай, 3 ай, 3,5 ай жөнүнө сандалып күндө Сокулукта жүрдүм. Молдагазиев Таалай дегенге өткөн. Барсам эле айдын башында ары кылам же бери кылам дейт да, ошо ары кылам же бери кылам дегенде кеп жатпайбы. Ошону менен сентябрдын 5 күнү беттешүү болду. Беттешүүгө чакырды. Беттешүүгө бардык. Беттешүүгө барганда 19 жаштагы балдар энелери менен кирди кошочу. Кызга эч бир мүмкүнчүлүк бербей коюшту. Кыз сүйлөсө эле жабоосуңду. Андай эмес, жалааны кылып атасыңар, жабоосуңду эле бирөө да сүйлөткөн жок. Ошондо Молдагазиев Таалай бир тартипти сактагыла, тынч отургула деген жок. Анан эми сотко кетиргенге 2 эле баланы кетирем дейт. Жаңы 19 жашта 2 баланычы. Ырыспай, Бакыт деген. Ошондо 13 жаштагы бирөөсү эле экен да, Эрмек деген бала 13 жашта экен. 14кө толук чыга элек экен. Калгандары 14тө. Ошолорду совершенный илет дейт да. Совершенный илет булар деген жаш жетелек балдар дейт. Аларды жаш жетелек балдар дени карды соо, акыл эси таза балдарды ошентип жаш жетелек деп корготуп атат. Бул интернатта окуса өзү мүмкүнчүлүгү чектелсе, мунун жаштыгын карашкан жок буларчы. Ал эми 2 жыл бою ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген кызды зордуктап жүргөн деп шектелгендердин биринин эжеси жабырлануучу кыз өзү эркек балдарга жакын экенин билчүмүн деди. Суперинфо гезитинен келдик эле, Супер Кежи деген порталдан. Бул жерде кыздын окуясы боюнча. Ошонун кызыбызды урукчан болгон үчүн балдар зордуктап, анан айтпа деп коркутуп жүрүштүр. Ошол балдардын бири ушул үйдө жашайт деген үчүн келдик эже. Жок, ал кыз өзү айтпады эле тиги. Эч кандай бул менин братишкам эч кандай эме болгон эмес депчи. Тийген эмес деп айтпады эле. Анан сотко барганда деле ал кыз айтты, мени Искак уже мага тийген эмес депчи. Анан мамасы айткан, что эме сенин балаң тиешеси жок. Мен тосмо арыз жазып чыгарам депчи. Тосмо арыз жазам деди эле эже өзү. Жазам деп аткан да, анан кийин билбейм точно. Иниңиз өзү үйдөбү? Жок. Ал өзү эмне деп айтып атат бул боюнча? Тийген жокмун дейт. Эч ким ойнон алган эмес да. Ал кыз өзү жүрөт да, постоянно тиги менин билишим боюнча планшетин алат, всегда балдар барган жака барат, кыздар менен батышпайт, балдарды уруп, 1-класска билишимче 3-4 жолу барган да. Анан кыздар менен жакшы мамиледе болбойт. Анан всегда ушул жерде отурат, мени деле сөгүп таштайт. Кетип барасы, мен айтпаган сөздөрдүн баарын айтып сөгүп таштайт. Анан кой буга теңелбей эле коеюнчу деп өтүп кетесиң. Өзү ушул балдарга өзү жакын беле? Ооба, бүт баары билет да бул жерде. Окуяга тиешеси бар делген Абай аттуу баланын апасы бул жөн гана жалган жала, кызын өздөрү тарбиялап албайбы деген оюн айтты. Ал эми Абай болсо ал кызды жакшы деле тааныбаарын кошумчалады. 10 кызы болсо бир жөн жаңыз кызды багып алган кызды тем более жашынакай тарбиялаш керек болчу да. Кичине эмес эметпейт деп тур интернатка берип койгон. Ал өздөрү бияка келбейт, интернатка эле келчи. Анан ошентип 5-6 баланы жазып койгон. Биздин балдардын эч кандай күнөөсү да жок. Мына менин балам кандай экенин кошуналар билет. Кызым жок, 3 балам бар. Кыздай кылып үйдөн да чыгарбайм. Кече былтыр тем более былтыр деп эме жазды, тем более былтыр жайлата бала атасы экөө тамсалды, уста жалдабай, устага ишенбей өзү иштеди баласы менен. Жумушунан 1 ай отпуск алып мен кошо жардам бердим.
такай колунда болбосо, интернатта жүрсө, интернатта деле мугалимдер бир карайт, эки карайт, может аяктан болуп келген. Аны бир Кудай билет. Аны аныгын билбегенден булда да сөз керек да. Жаш балдардын убалы кимге азыр? Тергөөчүгө 1 сом эмес, сокур тыйын берген жокпуз. Биз деле өзүбүз эме кылып оокат кылып аткан жандардан лишний акчаны эмес. Анан ага акча берди деп жаап анан эметкен да. Ооба, биринчи, экинчи классташ болчук. Көчөдө жүргөндө деле арас бала тийишип жүрчүбүз. Кыздын энеси айтып атат, абай өзү бул кошуна тургандыктан тийишип тиги короодон ар жактан эметчү депчи. Жок, мен бул кызга жооп эмне кылам мен? Сени багып алганыңды айтып коебуз деп коркутуп ушинтишкен экен дейт. Силер билчү белеңер ал багып алганын? Жок, ал багып алган. Бир тергөөчү барганда, тергөөчү айтты мага. Ошондо эле билдим мен. Ага чейин билген эмеспи? Жок, ага чейин билген эмесмин. Шектүү делген балдардын эң күчүүсү Эрмек. Ал кызга жакындабаганын айтып, берилген суроолорубузга кыска гана жооп берип койду. Ошол эле окуяга шектүү делгендердин дагы бири Рыспайдын апасы болсо, уулу 5-класстан кийин мектепти таштап, мал менен алек болуп, эки жака чыкканга деле убактысы жок экенин түшүндүрдү. Жок, чогуу окуган турбайсыңарбы экөөңөр башта? 1-класста окуш. 1-класста окудуңар беле? Кандай кыз эле, өзү кандай кыз? Билем, 1-2 айлап окуп чыгып кеткен. Эмне болуп барып калдың аканы? Бара эмесмин. Жалган жерине ушундай жабуу болуп атат да. Жалы атасы өлгөнүн мен 5 бала багам деп өзүм стресстен жыгылып 5 жыл төшөктө жаттым. Анан ушу баланы 5-классын окутпай эле эптен мал багылып ушу багып аткан ушу бала да. Случайно эле милицияга түштү, ошол номер эле келатабыз да, немеге берди деп. Балаңыз 5-класстан кийин мектепте окуган жокпу же? Окуган жок. Күндө эле койду, кечинде бутун тарта албай келет. Кечинде сүйрөлүп иштешет, ишпесе ошо үйгө отурат да. Эже балаңыз бой жетип эле калыптыр, анан мындай кыз жандап сүйлөшкөн кыздары барбы? Жок. Айттым го, ошо кыз жандаган убакыт эмеси жок деп. Жабырлануучу кыздын энеси окуя болгондон 5 айга чукул убакыт өтсө да тиешелүү органдар тарабынан иш жакшы каралбай, шектүү делген адамдар өз жазасын албай жатканына нааразы. Ал эми милиция кызматкерлери тергөө иштери жүрүп жатканын маалымдашты.